баштайт да. Мындай ракпас эже. Моңче. Азыр эже түскөн көрсөтөм. Эже бир дагы. Маяк. Көбүнчө маяк томпой баштайт. Бүт органы барып позвоночникке бекит да. Позвоночникке бекит. А позвоночник бекилгенде кабыргалар бекит да мынтипчи. Анан кабырга ийиле баштайт. Анан кабырга ийиле ошо иштеп калат. Кемпирлер барбы? Бүгүнкү күндө кемпирлер мисалы 50 жашта эжилет, моек томпоюп калат. Уже кышый баштайт. Ал эмне кылбайын ооруй берет отуруп турган сайынчы. Ошондуктан азыркыдан түздөнүп, сөйккө кайсы витамин, минералдар керек, ошону жеп туруш керек да. Ошондо могу кабырга ийилип калганда томпоюп калат и ортосу шуштуйт чыгып калат. Байкасаңыздар, азыр бияктан деле андай эжеде бар болуш керек, таап чыгам эгерде бар болсоңуздар. Эже түзгөн көрсөтөйүн десемчи. Анан ол жерге хондроз пайда болот. Бүгүнкү жаш кыздардыкы да бар, хондроздор. Андан уялышып, чачтарын кое болот, прическасы болот. Анткени көбөт иш керек. Суу болуш керек. Көрсөтөйүн, ошондуктан бул жерде хондроз жок болуш керек. А эмне үчүн пайда болот? Бүгүнкү күндө тура эмес уктайбыз, тура эмес отурабыз. Креслонун баары туура эмес бүгүнкү күндө. Көпчүк менен отурабыз, эч качан оң үстүн кыймылдатпайт. Аял кишилер көбүрөөк басып жүрөт. И возраст өткөн сайын эже бияка басып көр десем, эже деле кыска шап менен басат азыр. Басып көрсөңүз. Анда эже чоң. Эже мугалим окшойт да. Бирок мугалимдердин охотасы экен да. А көбүнчө возраст өткөн сайын мынтип басып башат, байнойлор баары буттары кыска. Буттун пальчиги иштебей калат да. А буттун пальчиги иштебей калса, денеге бырыш түшө баштайт, бетке бырыш түшөт биринчиден да. Просто сөйөк жөнүндө айтып бердим да. Анан эме эжени чакырайын майра, эжекен. Уруксат кан бергенге. Анан возраст өткөн сайын кайра лопатка жабышып барат. Лопатка эмнеге жабышып турат? Баарыбыз билебиз да, э? Лопатка жабышып калса, могу лопатка бетке бырыш түшөт, кислород жетпей калат да, ошочу. А лопатка кармап көрөйбүз, э? Мына эженин лопаткасына көрсөтөлүп, кармалат. Монтип кол кирди. Мондай кармаш керек. Бияк жакка баш ооруп киши вялый болот, лопатка жабышса эле. Баягы жабышып барат, жакшы кирбейт экен да. А кээ бирөөнүн кармасасы вообще кирбейт. Ошондуктан могу лопаткадан өйдө үнүгө размер кылыш керек. Анан возраст өткөн сайын могу жерде өйдө тартып калат мынтип. Разминка кылбайбыз. Молочный кислота деп коет. Жеп турат, жеп турганда организм өзүн защита кылат. Бет өсөт, астыга түртөт мынтипчи. Астыга түртүп эле, рахмат эже. Астыга түртүп эле бүкүрөйүп калган ошондо болот. Бүкүрөйүп калганда курсагым чыкты, арташым деп жүрөт. Биринчи болчу эле осанка фигурасын түзөш керек. Бүгүнкү күндө спортко барган адамдар көп го. Тренажерный зал бизнес деп коебуз. Бодибилдер деп которгондо строй тела деп которгон экен. То есть фигураны. Ошондуктан биринчи очередь өсүп келаткан балдарды караш керек экен. Өзүңүз балдарыңар, небереңерди карасаңыздар болот. Кандай формада өсүп келатат? Тургузганда кээ тас бишик болуп калат мондо. Тас бишик болсо үстү да бишик болот. Постоянно оорсуткан оң жакка көтөрөбүз постоянно. Алмаштырып туруш керек, сол жакты оң жакка кылчу. Ошондуктан ошонун баары привычка экен да. Ошо привычкага мен кандай болуп калсам, мен эгерде бүкүрөп жүрсөм, мен көрүп эле балам да бүкүрөп калат. Мен тууайт да. Ошондой эле. Мен эмне менен оорусам, балам да ошого окшой баштайт да. Привычка дагычы. Ошондуктан привычканы өзгөртүш керек. Жеп аткан тамагыңыздарды өзгөртүш керек. Ооруп эле постоянно уу кошулган тамак жеп жүрө берсеңиздер, бияктан лечение кылып жүрө берсеңиздер, результат жакшы болбойт. Ошондуктан эмне үчүн ооруп калдым, значит, жеген тамагымды өзгөртүшүм керек дегиле да. Жеген тамакты өзгөртсөңүздөр, жакшы результат болот. А диета десе эле адам баары тең эле башкача ойлойт. Диета деген бөлүм только жеген тамакты эле өзгөртүү. Башка тамак өтүп кетүү да. Ошондой эле бияктан могу айтып берейинчи, рыбыжды жакшы көрөм. Чыгып эле рыбыжга алсаң деп койгойм. Исследование алып да рыбыжды илгеричи аял кишиге берген экен, постоянно жеп жүрүп, анан боюнда болот. Боюнда болгондо аял кишинин плод жакшы болот экен. То есть бала здоровый төрөлөт экен. Ошо төрөлгөн бала акылдуу болот экен да. Ошол бала кийин 30га чыкса дагы оорубайт экен. Көрсөттүрбү? Эмне үчүн? Балык жебей жүргөн балдар кийин 30га чыккан иммунитет түшүп ооруй баштайт экен. А балык жеп жүргөн бала эмне үчүн энесинин ичинде жүрүп жей баштаганда оорубайт экен да. Өзүнүн ровесниктерине караганда 10 жыл, 15 жылга караганда жаш көрүнөт экен. Адамды жашап турган рыбыжы жылкынын эти эмес, койдун эти эмес могу да. Балыктын майын көбөйтүш керек. Эктерди жесек болот, только жаш малдын этин жеш керек. И анан памятка жакшы. Кийин унутчаак унутуп калабыз. Ошондуктан балык майын обязательно жеш керек. Эмне үчүн унутабыз? Мээде именно 95% жыр болот. Балык керек экен да. Студенттер болсо, начар окуган балдар болсо, мектепке барып аткандачы. Балык майын берип болот.
bir ay belgi, bir ay saldıkla, bir ay bir çerez berсеңиздерчи, жакшы болуп калат өздөрү. Бүгүнкү күндө өзүнчө проблема көрүүгө кирсеңиздер. Ай атасы менен, мамасы менен, папасы сен окуп, мен окуп балам депчи. Сен ыржаттап, мен ыржаттап деп кошо окушат окуйбачы. Мектепте өзүм окуган башка элес, университетте бала менен кошо окуп атам дешет да. Эмне үчүн окушат? Память слабый баласында. А баласынын память жакшы болсо, окуйт дагы сразу айтып берет. Мен балама өзүм эксперимент кылам, балама бергенде, балам жакшы окуйт. Любой илди берсеңиз, ар жак барат да 5 минут жетпей айтып берип коет. Что бул память күчтүү болуш керек. Ошондуктан обязательно ичкиде. Бул кан тамырларга жакшы, сосудтарга жакшы, урушуп жүргөн адамдар инсульт, инфаркт болбойт. Балыкка жакшы да, именно. Зренияга жакшы. И анан гормон счастье бөлүп чыгарып турат. Гормон счастье деп коет, биз бактылуулукта калып атпайбызбы, ошону чыгарат. Эмне үчүн Индияда, Бразилияда кээде көбүнчө бизге караганда аябай жашоосу кыйын, мондай эле квадратта, ушундай эле квадратты 4кө бөлүп коюп эле 1 семья жашашат, напримерчи. Көрүп атпайсызбы кинолордочу? Анан карасаң дейт, аябай бактылуу дейт. Анан ученыйлар текшерсе, алар авокадо деген фрукт бар го, авокадо көп жешет экен. Авокадо ошо балыктын рыбы жырда омега жирный кислот деп коет, ошондой да. Индустар деле үй жок, эчтекеси жок. Көбөйүп атышат, бирок аябай бактылуу, даже туалети жок да. Аябай рыбы жыр жешет, көрсөтөр. Действительно ошондой да. А бизде баары бар, бирок стресс менен жүрөбүз. Эгерде балык майын жебей, бул бизнес жан кирген адамдар барбы? Жакта отурганда. Иштеп аткан адамдар бар да. Иштеп аткан адам гормон счастье чыкпаса, напримерчи, өзү настроение болуп турса, ошонун баары настроение бетинде болсо, напримерчи, аны эжеки корол, эже ушундай алып бар экен десең, эже жактырбайт, өзүнүн настроенияси жок болсо, кебетеси мындай болсо, деп көрсөтөр, ошондон рыбы жир обязательно чыгат. Пример да, көрсөтөр. Ошондуктан привычканы өзгөртүлөт. Үйгө барганда фери мил ашкан ким колдонот? Баарыбыздар колдонобуз керек. Ал халалга кирбейт. Харамга кирип калат, аны колдонгон адам ооруй баштайт. Эмне үчүн ооруйбуз? Идишти 80 жолу чайкаганча чыкпайт. Яттын бар калып калат, жылына 1 литр, 1,5 литр ичип алат экенбиз. То есть фери мил ачып экенбиз. Менимче, ладно, балабыз чөтпөйбү? Көрсөтөбү? Ошондуктан бизде бар МПД деген бар. Таза любой чоңдордун үйүнө кириңиздер, любой адамдардын үйүнө кирсеңиздер, чоң адамдардын үйүнөн фери мила көрбөйсүздөр. Германиядан алып келдим, тияка алып келдим, даже эс алган кетет, лечение кылганда деле Турцияга кеттим, Израилга кеттим дейт. Биякта эч ким жатпайт. Больницада кимдер жатат? Баягы эле биз да. Слабый адамдар барып жатып алышат. Эмне үчүн? Жеген тамакты айтпайт. А фери мила канча рынокко чыгат, ошончолук акча жакшы түшөт. Бүгүнкү күндө көп адамдар намаз окушат, намаз окуган адамдар барбы? Көрсөтөр көп экен, халал харамдын эмне айырмасы бар? Биз ойлобойбуз да, мани бербейт экенбиз. Оказывается, халал тамак менен постоянно жеп жүргөн адам 40 күн жесеңиздер, ошо тапкан акчалар адалдан болсо, жүрөгүнгө нур берет экен, жүзүнө нур берет экен да, Алла таалам, көрсөтөрбү? 40 күндө эле тазаланат экен да. А эгерде кола, фанта, спрайт, көчөдөн ар кандай тамактар жей берсеңиздер, эч кандай организм тазаланбайт экен. То есть, силер харам тамак эмне кылат экен? Жегенде адам биринчи очередь 200-дүүлүк пайда болот экен. 200-дүүлүк көрөл бастык пайда болот экен, ич тарлык пайда болот экен. Туруп эле жөн эле чүзөй адамга деле ичиңиз тара берет да. Көрсөтөрбү? Жаңыңызда адам эле туруп эле жакпай калат да. Эмнеси жакпай жатат? Кебетеси жакпай жатат. Эмне үчүн? Жеген тамактан. Кимдин балдары небереңиздер капризный болсо, бир жума сахар бербей койсоңуздар аябай жоош болуп калат. Телефонуңузду берип коет. Алып кел телефонду сес берет. Азыркы балдар телефонунан сурап көрүңүзчү. Чыр чыгарат. Алып кел телефонду депчи. Көрсөтөрбү? Көп эле айланып келет тамактан. Ошондуктан халал тамак жеш керек. Биздин продукция көп эле халал жегендечи, көрсөтөрбү? Ошондуктан кан өтүп келет жеген тамактын баары, а кан 85% суудан турат. Документальный фильм «Вода» деген кинону ким көрсөтөр? Көрдүңүздөр беле? «Вода» деген фильм бар. Документальный. Суунун структурасын текшерет. Ошонун 3 чайсы бар. Ошону көрсөңүздөр, 1-2, 3-чү жылы көп нерсени түшүнөсүздөр. Мусулманда бар, мусулман динде. Могу сууну элечи, аял киши күйөөсүнө талап мен деп кагып берип койсо, күйөөсүнө ят берген бар. Ошондуктан байкелерге күлүп тамак жасап, ат түшүп бериш керек да, күлүп. Балдарыңыздарга кандай сүйүнүп бересиздер? Мен балаңыздан экен, балама берип атам деп ощущение менен күлүп, суусун берип, урушпай. А күйөөсүнө келгенде мен жаңы ичип келбедим беле тойдо, эмне деп. Ошентиш керек да.
Просто өзүндө ойлоп көрсөң, böyle бозаш өткөн сайын, бул катуу тийип калышы мүмкүн кээ бир эжелерге, эркектер көп өтүп кетет. Аялдар калып калат. Эмне үчүн эркекке көп көңүл бурулбай калат экен да. Себеп дегенде эркек аял кишиден энергия алып турат экен. Аялы жакшы болсо, энеси жакшы болсо күчтүү адам болот экен. Өзү ошондой болот экен да. Анан эркектер эмне үчүн слабый болуп кетет? Например, келин алат, келиндин чайы жакпай калса, эркек ооруй баштайт. Көрсөтөрбү? А келиндин чайы аялыкына жакса, оорубайт экен. А келиндер ар кандай болот? Ким кайнесин жакшы көрчү эле? Ошондуктан көрсөтөрбү, кайнесе деген ошо. Эркектер байкасаңыздар тойдон келсе деле, ай, аялына айтат, чай берчи. Аялынын колунан алсын деп. Природа жараткан энергия берип турат алчы. Аны ичет да довольный болуп калат. Көрсөтөрбү? Ошондуктан эркектер калып кала берет. Эркектер печени ооруй баштайт, слабый боло баштайт. Ошондуктан байкелерге бүлүп жадырап, рыба жер ичкиле, байкелер өздөрү шок болот, ой менин аялым сонун болуп калды. Менин партнерым бар да, тиги эже, врач эже өзүчө. Келин алдык дейт, келин алганда мен кийимдерди түктөп калдым дейт. Кийимдерди түктөймүн дейт, тамагын астылап келип берем дейт, отурганда күйүп коем дейт, сылап коем дейт, күйөмө, сылык сүйдөйм дейт, ошентип аткан дейт. Анан тенчтер менен отурат дейт, келин бала отурат дейт анан. Дагы, ай менин аялым келин алгандан бери аябай сонун болуп калды. Кийимим бүтүктөлүп калды, бүт баары жакшы, кийимдерим жуулуп калды деп. Мен бутуна теп атам дейт дегенчечи. Могу айтып салам деп коет. Мен дейт, менин баламды жакшы көрөм дейт. Менин келиним балама ушундай отношение кылсын деп, мен ошондой мамиле кыла баштагам дейт. Врач эже да, өз эже. Көрсө ошондой да. Эгерде байкеге сиздер катуу сүйлөй берсеңиз, келиниңиз балаңызга сүйлөй баштайт. Каалабайсыз андай нерсени. Көрсөтөрбү, бул привычка, бул дагы көрсөтөрбү? Привычка айланып калат. Ошондуктан привычка тилден башталат экен. Андай паразит сөздөрдү алыш керек экен. Жалга барып ассистент менеджер партнерым бар. Тоже ошол эже сүйлөп атыр, өлүм көрөйүн деп. Партнер чыгып кетсе эле өлүм көрөйүн деп калат. Привычка болуп калган. Эже менен иштеп байланышкандан жакшы болуп калганын айтпайм, эжеге көп сөзбөн бир жылда канча жолу сүйлөп атасыз, ошонун баары энергия болуп келип сизге кайра тиет. Ар бир тилдин энергиясы бар десем, ошол кишинин өлүгүн көрүп каласыз десем, ал эжендерге жаңы таанышып иштеп атканбыз да, ыйлап атпай. Аны ыйлаганда кечирим сурасам, көрсө күйөө сөйлөп калган экен, бала сөйлөп калган экен, көрсөтөрбү? Ошондуктан тил да ойлош керек да. Ошондуктан биздин продукцияны ичкиле, рыба жер ичкиле. Обязательно алоэ сок ичип атканда, муну кош бичип тургула да, рыба жырды же кальцийни. Кальций айтып берип кой, кальций.